Өлкөдө жылына 6.000 айланасында адамдарга жүрөк операциясы жасалышы керек. Анткени Кыргызстан тоолуу аймак болгондугуна байланыштуу. Жүрөк дарты менен жабыркагандар көп кездешерин профессорлор билдиришет. Бул дарттын күч алуусуна күнүмдүк жашоодогу окуялар чоң себеп экенин эскертишүүдө. Жүрөгүн сактай алып турган бир эреже бар. Ал эреже жөнөкөй эреже. Адамдар бири-биринин жүрөгүн оорутпаш керек. Мындай айтылган менен бул мындай түшүнүп маани берип ойлосоң, жаман сөз айтпа, жаман караба, жаман иш кылба. Ушунун баары келип туруп жүрөк ооруларын алып келет. Кейиштүүсү учурда жүрөк кемтиги менен төрөлгөн ымыркайлар көбөйгөн. Bir жылда өлкө аймагында 3000-ден 6000-ге чейин балдар туубаса жүрөк оорусу менен төрөлөт. Бул статистика жыл өткөн сайын күч алып барууда. Ал эми Кадамжай районунан келген Музраимова Зубайданын 2 кызы жүрөк кемтигине чалдыккан. Бирок операциянын жардамы менен бул дарттан кутулушкан. 6 жашка чейин бүтүп кетет дешкен доктурлар. Ошого чейин карап тургула деген. Ошонун бир келе албай жүргөнбүз. Азыр канча жашта? Бир 8 жашта, бир 11 жашта. Bir үй бүлөдө 2 адамдын жүрөк кемтиги менен ооругандар чанда кездешет. Бирок азырынча туубаса кемтик төрөлүүнүн себептери боюнча так илимдер жок. Жүрөктүн туубаса кемтик оорулары келип чыгышы бүгүн азыркы күндө деле так аныктана элек. Бирок божомолдор көп, жана өзүң айткандай тукум угуучулук себептер. Анан жанагы баланын энеси боюнда бар кезинде ар кандай инфекциялык оорулар менен суук тийип, же болбосо башкача бир жагымсыз факторлордун ошол энесинин организмине тийгизген таасиринен келип чыгышы мүмкүн да. Түштүк аймактык жүрөк кан тамыр борбору 20 бейтапканага ылайыкташтырылса, ушул тапта 26 оорулуу дарыланууда. Мында күнүнө 2ден жүрөк дарты менен ооругандарга операция жасалат. Күнүгө биздин шартыбызга байланыштуу азыр 2ден так 3төн 4төн операция жасасак болмок да. Бизде ага үчүн специалисттерибиз бар. Врачтарыбыз бар, дарыгерлерибиз бар, хирургдарыбыз бар. Бирок биздин шартыбызга туура келбейт да. Биз азыр күнүгө 2ден операцияны жасап аткан, кээде 3төн да жасап калабыз операцияны. Ошого карабай да очередте азыр турат. Мына эгер биз биринчи келген жылдары бир 100гө жетпеген операция кылсак, биз азыр мына 2 айдын ичинде уже 100гө жетейлик деп калдык операция. Бул жылы биз ойлойбуз бир 500 операцияга уже жасалып калат да. Жалал Абад шаарында жайгашкан жүрөк кан тамыр борборунда өткөн жылы жүрөккө жалпы 400 операция жасалса, ал эми жыл башынан бери 100дүн айланасында экендигин билдиришүүдө. Дүйнө боюнча жүрөк оорулары жыл сайын 17,5 миллион адамдын өмүрүн алып кетет. 2030 жылы бул көрсөткүч 23,6 миллионго жетиши мүмкүн. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, 7 канал.